Бек Борбиев кафеге киргендерге чакыруу билетин береби? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бек Борбиев жыл сайын 24 сентябрь туулган күнүнө карата концерт тартып алып келет. Ал жакында өтө турган концертине даярдыктар көрүлүп жатканын, бул бир топ түйшүктүү экенин, бирок өтө жагымдуу түйшү экенин жазып, элди концертке чакырууда. 50 жашынын урматына карата даярдалып жаткан концертке бул 50 жылда бир эле боло турган концерт деп да жар салды. Андан тышкары концертке элди кызыктыруу максатында дагы бир мыкты жарнама ойлоп тапты ал. Урматтуу Ош-Бишкек трассасындагы такси айдоочулары, эгерде сиз Бек Борбиевдин 50 жаш юбилейине арналган Бишкек шаарындагы филармонияда өтүүчү концертине күбө болгуңуз келсе, анда Токтогул аймагында жайгашкан Бек-Ордо кафесине кайрылыңыз. Оюндун шарты 20 сентябрга чейин 5 жолу Бек-Ордо кафесине кайрылып, даам сызып кетиңиздер. 5 жолу кайрылгандарга 1 билет, деп жазып байланыш телефондорун калтырган. Эскерте кетсек, Бек Борбиевдин концертине дайыма жаңы обондуу ырлар коштолот. Жана ырчынын ар бир ыры коомчулукта дароо хитке айланат. Маалымат булагы заманча хиткейжи. Самара Каримовага кимдер нааразы? Азыр кыргызстандыктар Самара Каримова Россияда эң чоң залда концерт берерин билет. Ушул окуянын тегерегинде көптөгөн сөздөр жүрөт. Соц тармактарда Самаранын каттоочулары билеттин баасынан нааразы. Алар билет 10 000 рубльга чыккандыгын баса белгилешти. Бул сатып алганга ор болуп жатат деген пикирди айтышууда. Баарына белгилүү болгон Дженнифер Лопес Москва шаарында концерт коюп кеткен. Ал Самара Каримовага караганда билеттин арзан саткан деген пикирлер жазылууда. Эскерте кетсек, белгилүү ырчы Самара Каримова Россиянын Борбор шаары Кремльде концерт берет. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасына жазып чыккан. Маалыматка ылайык, Самара Каримова кыргызстандык ырчылардын биринчилеринен болуп Кремльде концерт берет. Аталган концерт 23 октябрда саат 19:00 болот. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи.